Улуу жеңишке 75 жыл. 9-май жеңиш күнү. Улуу ата мекендик согуш 1941-жылы башталып, 45-жылы аяктаган. Совет элинин фашисттик Германияга жана анын союздаштарына каршы ата мекенинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшүү. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун 1939-жылы 45-жылдары маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам катышып, алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Даңк орденинин ээси болгон. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар каза болгон. Биздин жаркын жашообуз, жаркын келечегибиз үчүн, келечек муундар үчүн өз жанын окко тоскон баатырларыбыз менен биз сыймыктанабыз жана таазим кылабыз. Эч качан унутулбайт. Ар дайым жаркын элесиңиздер биз менен бирге. Биз сиздер менен сыймыктанабыз жана сиздердин эрдигиңиздерге таазим кылабыз.